Жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Нургүл Бакирова менен Нурлан Мусаев Кытай Эл Республикасынын Фузян провинциясынын прокуратурасынын делегациясын кабыл алышты. Иш сапардын негизги максаты эл аралык укуктук кызматташууну өнүктүрүү жана сот прокуратура тармагындагы тажрыйба алмашууну кеңейтүү болуп саналат. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова меймандарды өлкөнүн сот тутумунун ишмердүүлүгү менен тааныштырды. В соответствии с принципом разделения власти в Кыргызской республике действует самостоятельная и независимая судебная власть. Өлкөнүн сот системасы жогорку соттун жетекчилиги алдында адилеттүүлүктү өркүндөтүү боюнча иштерди улантууда. Анын фундаменталдык негиздерин түп тамырынан бери модернизациялоо, жарандарды жана уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоочу натыйжалуу механизмге айлантууга мүмкүнчүлүк берди. Өз сөзүндө Нурлан Мусаев эки коңшу өлкөнүн лидерлери буга чейин Сиан шаарында Кытай-Кыргыз мамилелерин жаңы доордун ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүү боюнча биргелешкен билдирүү жасагандыгын белгиледи. Өз кезегинде Кытай тарап жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстандагы эң жогорку сот органында болуу алар үчүн чоң сыймык экендигин белгилешти.